Bismillahirrahmanirrahim. Sahaba radhiyallahu anhlar ушундай деңгээлге жетти. Алардын эркек жана аялынын жашоо тартибине ылайыктуу Кур'ан аяттары түшө баштаган. Бул урматтуу тууган бир жашоодогу болуп өткөн тарых. Туурабы? Баарыбыз тарыхты жакшы билебиз. Вулкан атып чыкса аны кандай артка киргизип салган, арстандарды кандай жолдон жөнөлө алып койгон, бүткүл аалам баш ийген да. Бүткүл аалам баш ийген. Бир эле адамзаты эмес, мамлекеттер эмес, бүткүл ааламдагы жаратылыш, жаныбарлар ошонун бардыгы баш ийген болчу мусулмандаргачы. Бул тарыхтардан бир аз башыбызды алып туруп бүгүнкү күндө болуп аткан, жашообуздагы болуп аткан күнгө кайрыла турган болсок, анда бул тарыхтар, мурдагы уламалар, мурдагы сахаба радhiyallahu анхумдар, табииндер, исламдагы улуу адамдардын жашап кеткен жашоосуна бир гана так гана түшүрө турган күндөргө дуушар болобуз да. Жашоодо жок андай нерсе. Акыл таң калат да. Мурда бүткүл ааламды бактылуулукка суугарган эл бүгүнкү күндө өзү бактысыз болуп калды. Бүткүл ааламга адеп, ахлак, кулк мүнөздү үйрөткөн адамдар бүгүнкү күндө өзү маданиятсыз болуп калды. Өнүгүүнүн туу чокусунда бараткан адамдар бүгүнкү күндө эчтеке жок. Же бир достук деген жок, же биримдик деген жок, же күч кубат жок, же бийлик жок, же байлык жок, эчтеке жок. Жашоодо жада калса, исламдын негизи имандан кийинки эле деңгээлге тура турган намаз дагы жашоодо жок. Болсо дагы бир сүрөтү бар. Бирок анын илими, анын ички дүйнөсү, ихсаны, ихласы, ал нерсенин бардыгынан алыс эле калып кеткенбиз да. Эмне үчүн деген суроо пайда болот, урматтуу туугандар. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Бир адамды мисалы дарылаш үчүн анын биринчи оорусун аныкташ керек. Ооруп атат, аны дарылайын деп жатасыз. Аны биринчи оорусун аныкташ керек. Эмне себептен бул оору пайда болгон? Мурда ден соолугу эмне үчүн кармалып жүрөт эле? Ден соолуктан кийин оору келди, бирок оорунун себеби эмне? Эмне себептен ооруп калды? Ошону биринчи тактасак, андан кийин дарылай турган болсок, андан айыгып кетет да. Эгерде ооруну так билбей туруп себебин дарылай берсек, анда оорусун дагы күчөйтөбүз. Ооруга оорусуну дагы кошобуз. Ошол сыяктуу урматтуу туугандар, ислам аалымдары алдын ала билип туруп өтө баш ооруткан. Баш ооруткан канткенде мусулмандар кайра өзүбүздүн чыныгы сый урматыбызга жетебиз.